Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн жардамчы сөздөр деген темада сабак өтөбүз. Жардамчы сөздөр үстүндө, жанында, астында. Послеслоги над, около, под. Үстүндө, жанында, астында. Кыргыз тилинде заттын турган ордун билдирет жана кайда деген суроого жооп берет. Слова над, около, под употребляются, когда надо показать место, и отвечают на вопрос «где?». Столдун үстүндө, на столе, над столом. Столдун жанында, возле стола. Үйдүн жанында, около дома. Жердин алдында пайдалуу кендер көп. Под землей много полезных ископаемых. Сүрөткө карап, суроолорго жооп бергиле. Посмотрите на рисунок и ответьте на вопросы. Кайда турат? Где стоит? Или где находится? Үстүндө. Столдун үстүндө, на столе. Столдун үстүндө, на столе. Столдун астында, под столом. Биринчи сүйлөм. Столдун үстүндө китеп турат. На столе лежит книга. Столдун астында мышык жүрөт. Под столом есть кот. Столдун жанында бала турат. Возле стола стоит мальчик. 97-нчи көнүгүү. Төмөнкү сөз айкаштарын туура айтканга көнүккүлө. Прочитайте следующие словосочетания и запомните. Үйдүн жанында, около дома. Үйдүн астында, под домом. Үйдүн үстүндө, над домом. Кайда? Балдардын жанында, бадалдын жанында. Около куста. Бадалдын үстүндө, над кустом. Бадалдын астында, под кустом. Бадал, куст. 98-нчи көнүгүү. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү жазгыла. Спишите предложения, вместо точек вставьте нужные слова. Мисалы, биринчи сүйлөм. Китеп столдун үстүндө жатат. Книга лежит на столе. Тумбочка терезенин жанында турат. Тумбочка находится возле окна. Жана башка сөздөрдү өз алдынча жазуу түрүндө аткаргыла. Остальные предложения самостоятельно выполните письменно. Текстти окуп, суроолорго жооп бергиле. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. Спортзал. Биздин мектепте чоң спортзал бар. В нашей школе есть большой спортзал. Спортзал биринчи кабатта. Спортзал на первом этаже. Залдын оң жагында кийим иле турган бөлмө бар. На правой стороне зала есть вешалка или раздевалка. Сол жагында экинчи кабатка чыга турган тепкич бар. На левой стороне есть лестница на второй этаж.
Эшиктин жанында стол турат. Возле двери стоит стол. Столдун үстүндө китеп жана журналдар жатат. На столе лежат книги и журналы. Спорт залда башка спорт буюмдары бар. В спортзале есть еще другие спортивные инвентари, спортивные снаряжения. Шейшемби күнү saat 8:30 бизге биринчи сабак дене тарбия. Во вторник у нас первый урок физкультура. Дене тарбия сабагы спорт залында өтөт. Физкультура проходит в спортзале. Суроолор. Спортзал канчанчы кабатта? Спортзал на каком этаже? Кийим иле турган бөлмө залдын кайсыл жагында? Раздевалка где находится? Столдун үстүндө эмнелер жатат? Что лежат на столе? Дене тарбия сабагы качан болот? Когда урок физической культуры? Дене тарбия сабагы кайда өтөт? Где проходит урок физкультуры? 99 көнүгү окуп кыргызчага которгула. Прочитайте, переведите предложение на кыргызский язык. Куры сидят под скамейкой. Мама ставит воду под скамейку. Мальчик стоит около куста. Рыба плавает под водой. Самолет летит над рекой. Лампа висит над столом. Шахтер работает под землей. Скамейка отургуч. Балдар, үйгө тапшырма 98 көнүгү жазуу түрүндө аткарасыңар. Чекиттердин ордуна тиешелүү сөздөрдү жазасыңар. Домашнее задание, 98 упражнение. Спишите предложение и вместо точек вставьте нужные слова. Нужные слова у нас үстүндө, жанында, астында. И 99 көнүгү сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которосуңар. И 99 упражнение делаете устно, снимаете на видео и отправляете. Надо перевести слова на кыргызский язык. Балдар, саламатта калгыла.